20 октябрь күнгө бейшемби. Эфирде жаңылыктар кызматы, студияда Гүлжамал Багышбекова. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн маанилүү окуялары. Аткарылган убадалар берекелүү түшүм. Облуска эл-чарба техникалары алынып келинди. Жаратылышты сактоо башкы милдет. Жашыл мурас өнөктүгүнүн алкагында ийне жалбырактуу көчөттөр отургузулат. Элдик курултай. Жерлерде делегаттар даярдалууда. Расмий кабарлардан. Президент Садыр Жапаров бүгүн 20 октябрда Бишкек шаарында өтүп жаткан Агротех Экспо 2022 эл-чарба техникасынын көргөзмөсүнө жана Алтын көз жарманкесине барды. Мамлекет башчысы Агротех Экспо 2022 көргөзмөсүнө коюлган эл-чарба техникалары, ошондой эле мал чарбачылыгы, өсүмдүк өстүрүү жана кайра иштетүү тармагындагы жетишкендиктер менен таанышты. Мындан тышкары Садыр Жапаров Алтын көз жарманкесинде өлкөнүн аймактарында өндүрүлгөн эл-чарба продукциялары менен таанышты. Андан соң мамлекет башчысы Кыргыз Республикасынын эл-чарба кызматкерлеринин күнүнүн 95 жылдыгына жана агро өнөр жай тармагынын кызматкерлеринин кесиптик майрамына арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Ал эл-чарба кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, агро өнөр жай тармагы өлкөнүн социалдык экономикалык туруктуу өнүгүүсүн камсыздоого чоң салым кошуп жатканын белгиледи. Үстүбүздөгү жылда республиканын айыл-чарба секторунда акырындык менен алгылыктуу жылыштар боло баштады. Агро өнөр жай комплексине мамлекеттик колдоонун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 2,5 эсеге же 26 миллиард сомго көбөйгөндүгүнүн далил катары белгилей кетсек болот. Мамлекеттик колдоонун көлөмүнүн кескин жогорулашынын жана бул тармактын чыныгы адистеринин күжүрмөн эмгегинин аркасында 2022 жылдын жыйынтыгында болжол менен 366 миллиард сомдук айыл-чарба продукциясынын өндүрүүсү же өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 42 миллиард сомго өсүү темпи 11%га көбөйөрү күтүлүүдө. Агрардык өлкө саналган Кыргызстандын агро өнөр жай комплексинин негизги багыттарынын бири тамак аш жана кайра иштетүү сектору. Бул тармакта үстүбүздөгү жылда жаңы 29 ири жана орто ишкана, 46 кичи ишкана түзүлүп, бул ишканаларда жаңы 750 жумушчу орун пайда болду. Жыл башында облус башчысы Бакытбек Нарбеков 37 ай өкмөттүн эли менен жолугушуп, алардын көйгөйүн уккан. Мындан сырткары элдик жыйындарда элдин негизги муктаждыктарын чечүү максатында бир катар убадаларды берген. Айтылган убадалар аткарыла баштады. Дегенибиз бүгүн Белоруссия өлкөсүнө буйрутма кылынган комбайндар келип түштү. Эми алар аны сураган 8 айлы аймактын жашоочуларына кызмат кылат. 3 комбайн шаймандар менен бүгүн Маймак станциясына келип түштү. Алар Белоруссиянын Лида шаарынан сатылып алынды. Облус башчысы Бакытбек Нарбеков бүгүн жеке өзү станцияга барып, жеткирилген техникалардын абалы менен таанышып чыкты. Айтымында элдик жыйындарда суранган комбайндар күзгү эгин чабуу иштерине чейин эле келмек. Буга саясий кырдаалга байланыштуу чектөөлөр тоскоолдук кылды. Быйыл ушу агрардык тармакка өтө көп көңүл бурулду. Ошо менен президентибиздин жарлыгына ылайык биз дагы ушул агрардык тарапты колго алуу максатында мынакей бизде комбайн маселеси болгон. Ушу комбайндын элдин айтылган, өзүбүздүн эл астына айтылган өзүбүздүн милдеттерибизди аткарганга аракет кылып атабыз. Ар кандай сөздөр болду, чукур сөз эмес, мына бүгүн келип тастыктап берип отурабыз. Жөнү күзүндө санайт дегенде, Кудай буйрса биз айткан сөзүбүздөн кайтпайбыз. Ошону аткарганга болгон мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайбыз. 5 комбайн чыккан, 3өөсү турат, 2өөсү Казакстандын аймагындагы станцияларда турат. Бул жүктөлүп бүткөндөн кийин алар келет. Дагы 3өөсү анан дагы 2 жатка калды. Алар Лидадан чыгат. Анткени вагон көйгөйлөр болуп, ошо менен иштеп атабыз.
Облус боюнча 8 айыл өкмөтүнө ушундай комбайндар бөлүштүрүлөт. Алардын баарын карапайым эл айыл чарба иштерине жардам иретинде суранышкан. Мындай муктаждык Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосу менен ишке ашырылып жатат. 8 комбайндын баасы 25 миллион сомду түздү. Бул заводдон чыккан жаңы комбайндар эмес, бирок эскилиги жеткен, пайдалануудан чыкканда техника болуп эсептелбейт. Аны саткан компания техниканын абалына жана иштөөсүнө кепилдик берет жана мындан ары дагы техникалык колдоо көрсөтөт. Бул жерде Коксай айыл өкмөтү, Манас районунан Май айыл өкмөтү, Кыргызстан айыл өкмөтү, Бакаятадан Ору айыл өкмөтү, анан үстүңкү Талас районунан Арал айыл өкмөтүнөн экинчи рыноктагы комбайндар айтылганда бул жасалып, кайра оңдолуп, баары түстөлүп, ошол бүгүнкү күндө мына акыбалдагы экинчи рынок деп коет. Ошол жерден Иван Иванович деген 25 жылдан бери ушул рынокто иштеп жүргөн. Ал өзүнүн ушу комбайндарды Россияга, Казакстанга жөнөтүп турган киши экен. Мынакей биз дагы барып, ушу тааныштарыбыз, билиштерибизди салып отуруп, ушу 8 комбайнды брондогонбуз. Баардыгы тележкасы менен мына жаткаларын көрүп атасыздар. Бул дагы мындан ары дагы запчасттар менен камсыздоо боюнча, техникалык ушу оңдоолор боюнча консультация берилип кете берет, андай кепилдиги бар. Бул айыл чарба техникаларына Талас облусунун дыйкандарынын муктаждыгы чоң эле. Ири суммадагы каражатты талап кылган болмосо эле буга чейин айтылып келгени менен колдоого алынган эмес. Элдин суранычы облус башчысы Бактыбек Нарбековдун аракети жана Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун колдоосу менен иретинен жөнгө салына баштады. Анткени ушул эле элдик жыйындарда убадаланган суу бургулоочу техника да келип түштү. Рахат Бекшелиева, Калмурат Мейманбеков, Урмат Догдурбек уулу, Кара Буура району. Биринчи элдик курултайды өткөрүүгө жерлерде уюштуруу комитеттери иш алып барууда. Жамааттык жыйындар өткөрүлүп, жергиликтүү курултайга катышуучу делегаттарды даярдашууда. Бакаята районунун Кең Арал айылы 4 жааматка бөлүнүп, өз делегаттарын шайлашты. Теманы кабарчыбыз улантат. Нурадин Султанкулов Кең Арал айылында туулуп өскөн. Азыркы учурда Бишкек шаарында жашайт. Аны атайын Кең Арал айылынан элдик курултайга делегат болуп берүүгө чакырышкан. Делегат болгон адам айылдын көйгөйүн алып чыгып, ошол маселени аягына чейин чыгаруусу керек. Кең Арал айылынын эли Нурадин Султанкуловдой болгон жаштардын колдоосуна муктаж. Айылдык курултайга делегаттарды шайлоо болуп атат, келип катышып бер дегенден катышып жатам. Кең Арал айылынын жашоочулары өздөрүнүн ынтымагын көрсөтүп, абдан жакшы шайлоо болду. Буйруса ушул 40 делегат өзүнүн ишин улантып, 5 ноябрда биздин президентибиздин жарлыгы менен бекитилген айылдык курултайды өткөрүүгө катышабыз. Анан ошо айылдын көйгөйлөрүн көтөрүп чыгып, бир эң орчундуу 3 маселени көтөрүп чыгып, анан 2 делегатты республикалык деңгээлдеги элдик курултайга делегат шайлап, ынтымакта өткөзөбүз деген ниеттер бар. Биринчи элдик курултайга карата жергиликтүү жамааттардын жыйыны Кең Арал айылында да өткөрүлдү. Кең Арал айылынын калкынын саны 3849 адамды түзөт. Ага ылайык айыл 4 жамаатка бөлүнгөн. Ар бир жамаат 10 адамдан делегаттарды шайлашты. Жалпысынан Кең Арал айылынан жергиликтүү курултайга 40 делегат дайындалды. Эми ошол 40 киши кайра баягы тияка кете турган 2 делегат шайлашат, 40 киши келип 2 делегатты дайындайт. Ал 2 делегатка дагы резервке 2 делегат болот. Айылдын жаштарынан алдык, аялдардан алдык, аксакалдардан алдык, орто жаштан алдык. Биздин айылда ким кызыктар, ушу биздин айылдын өкмөтүндө эмне бир көйгөйлөр бар болсо, ошонун бардыгына кызыктар кишилер өздөрү келип, тандашып, ынтымакта 40 кишини тандашты. Мамлекет башчысы элдин үнүн жакындан угууну максат кылып, курултай уюштуруу боюнча демилгесин Кең Арал айылынын эли колдоого алышууда. Канча деген жылдар бою жогорку бийлик бутагына жетпей жүргөн элдин үнүн эми угат деген ишеничтерин билдиришүүдө. Эң эле туура кылып атыр да, жергиликтүү багы чоңдор өйдө якта отур. Алар өйдө якта билбейт да. Жергиликтүү маселени, жергиликтүү неме кыла турганды эл билебиз, эл тургун билебиз. Аны ушу элдин арасынан өзүбүздүн делегаттар шайлап ушул немен чыгаратканда мен колдойбуз биз.
Жергиликтүү элдин көйгөй прямой жетип ошол жака, мисалы Садыр Жапаровго ушул жетекчилерге жетсе, ошол жактан туура чечим чыгабы деген болуп атырык да. Кең арал айылынан жергиликтүү курултайга шайланган 40 делегат айылдагы 3 орчундуу маселени көтөрүп чыгышат. Жергиликтүү курултайда республикалык деңгээлде өтүүчү 1-чи республикалык курултайга 2 делегатты дайындашат. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Эркинай Жумабекова, Бакай Ата району. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү уланууда. Эртең өтмөк ашуусундагы 50 сотук жерге облус башчысынын демилгеси менен ийне жалбырактуу карагайдын жана ак кайындын көчөттөрү отургузулат. Бул максатта Альянс Алтын фондусу тарабынан 400 000 сом бөлүнүп, 180 000 сомуна Талас Токой чарбасынан көчөттөр алынса, калган каражатка көчөттөр отургузулган аймактын тегерек чети курчалат. Бүгүндөн баштап тоо боруна отургузула турган көчөттөр казылып, даярдык иштери колго алынды. Бул Тяньшан карагайлар 14 жылдык бийиктиги 1,5 метрди түзөт. Бүгүндөн баштап казылган ийне жалбырактуу көчөттөр эртең өтмөк ашуусундагы аймакка отургузулат. Ал үчүн ар бир көчөттү кылдаттык менен казып, топурактары менен даярдалды. Бул азыркы кетип аткан сиздер көрүп турган бул көчөттөр 14 жылдык көчөттөр. Мынакей 2008 тигилген. Ошол 14 жылдан берки азыркы мынакай акыбалы азыр мына ушуну касып жөнөтүп атабыз. Берден 103 кетип атат. Андан кийин дагы бар, берде голубой элдер бар 300төн ашык. Ошол бизге ошол даяр да, быйылкы стандарт. Дагы немелер долбоорлор болсо жөнөтөбүз. Тагай Алымкулов 11 жылдан бери Талас Токой чарбасында эмгектенет. Ар бир көчөттү уругунан өндүрүп, жакшы карагандыктан бүгүн бул коруктан 100 дана Тяньшан карагайларын ашууну көрктөндүрүү жана жашылдандыруу үчүн берип жатат. Ушул көчөттөргө канча жыл деген убакыт кетип атат, канча жыл деген мээнет кетип атат. Азыркы кетип аткан көчөттөргө 14 жыл. Ошо парник менен кошкондо ошо 18 почти 20 жыл убакыт кетип атат да. Ошо 20 жылдык мээнетти ошо 1-2 жылда кууратып, карабай ушу кетип атып тигип аткан адамдар карабай кууратып койсо ошол убакта өтө зыянын дейт да. Анткени деген ошончо убакытты коротуп, ошончо мээнет кылып, муну кичинекейинен сугарып, отоп, оорусунан баягы дарысын берип, ошолорду көгөртүп, алып барган, тигип, карап, убагында сугарып, ушуну көгөртсө биз дагы сүйүнүп калабыз да. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү жарыялангандан баштап Талас облусу боюнча 108 000 көчөт отургузулган. Жакынкы күндөн баштап күзгү көчөт отургузуу иштери кайрадан жанданды. Күзгү отургузуу иштери азыр башталып атат. Буга чейин Талдыбулак өсөдүндө чоң кошойдо 650 түп 80 сантиметрге чейин ийне жалбырактуу көчөт отургузулду. Ал эми бүгүнкү көчөттөр 1,5 метрден жогорку, бул болсо Талас Сусамыр жолунун арканын жанына тигилет. Өтмөк ашуусундагы жол жээгине отургузула турган көчөттөр үчүн Алтын Альянс фонду 400 000 сом бөлүп берген. Анын 180 000 сомуна Талас Токой чарбасынан көчөттөр алынса, калган каражатка көчөт тигилген аймактын тегерек чети курчалат. Өтмөк ашуусуна эртең облус башчысы Бактыбек Нарбековдун демилгеси менен 120 түп Тяньшан карагайлары, 6 түп көк карагай, 66 дана ак кайың отургузулат. Бигай Масымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Талас району. Келечек муун кыргыз элине таандык улуттук наркты билиши керек. Бул максатта президент Садыр Жапаров инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсүн камсыздоо жана улуттук наркты сактоо боюнча жарлыгы чыккан. Ага ылайык Талас шаардык мэриясы Талас айындары коомдук уюмунун жардамы менен мектеп окуучуларына боз үй боюнча түшүндүрүү, маалымат берүү иш-чараларын улантууда. Теманы кабарчыбыз улантат. Таластагы мектеп окуучулар боз үй тигүүнү үйрөнүшүдө. Өспүрүмдөргө аталган өнөрдү Махабат Ахмат кызы жетектеген Талас айындары коомдук уюмунун уз чеберлери үйрөтүп баштады. Жакшы тилегин айтып, ылайым чаңарагың бийик болсун, делегейиң тегиз болсун, эчтекеден кем болбо деген жакшы ниет тилек менен ана мынтип ишине алып берет. Сыйнат Алиева Таластагы белгилүү уз чебер айындардын бири. Ал өргө көтөргөндү жаш кезинде уз апалардан үйрөнгөн. Шаар ичиндеги окуучулар дагы билсин деп өзүнүн боз үйүн Талдыбулак айылынан бери алып келген. Бүгүн окуучуларга боз үйдүн тигилиши жана анын жабдыктары боюнча кенен түшүндүрүп берди. Менин уулум билип калса экен, келиним билип, кызым билип калса экен деген ниет менен ушу боз үйдү көтөрүп, ушуну аркалап жүрөм. Окуучулар аябай
кысыгып ар бир жиби эмнеден жасалат, чий эмнеден жасалат кармалап кеңес мага бериңиз десе, аябай ичим жылып, жүрөгүм неметип калды да. Разы болуп калдым да, айланайын мына биздин кыргыз экенибиз деги эле унутулбайт экен деп калдым. Мага чейин да бир улуу кишилер алып келгендир да, бул биздин мурасыбыз, өчпөсүбүз, биздин бул үйүбүз, жашообуз деген неме менен мен да ушул өзүмдөн кийинкилерге жайылып алып калса экен. Өспүрүмдөргө боз үй тигүүнү үйрөтүү демилгесин Талас шаардык мэриясы көтөргөн. Сунушту Талас айындары коому жактырып, улуттук када салттар боюнча окуу практикалык иштерди чогуу алып барууга макулдашкан. Белгилей кетсек, аталган иш-чара президенттин инсандын руханий өнүгүүсү жана улуттук нарк населди сактоо жарлыктарынын негизинде ишке ашууда. Ак чөлмөктү айтпайлы коюн, ошо чүкөдө ойноп калдык. Башкача айтканда, биздин бала чакабызды ошо смартфондон үзүп, анан батыш философиясын үзүп, ата-бабабыздан келаткан када салтты, маданиятты көтөрүү максатында болду да. Мен ойлойм, бул иш-чара мерде бир 200-300 бала катышып отса, ошол 200-300-дүн бир 10-на, 20-сына дагы биз жеткирип аткан идея, биз жеткирип аткан ойлор жетип кала турган болсо, бу да болсо бир кыргыз элине бир чоң салым деп ойлойм да. Өргө көтөрүүнү үйрөткөн иш-чара номер 1 орто мектепте өттү. Ага Талас шаарындагы мектептердин жогорку класстарынын окуучулары катышты. Мастер класс учурунда балдар кыздар боз үйдүн жабдыктары боюнча маалымат алып, билбегендерин үйрөнүштү. Окуучулар же кичинекей балдар боз үй эмне десе, бул жамандык жерде тагылган нерсе катарында эле кабыл алат да. Мына ошондуктан биздин боз үйүбүздүн өзүнүн баркын, өзүнүн тарыхын биздин окуучуларга кеңири маалымат катары, берүү катарында көздөрү менен көрүп, кармалап, ар бир боз үйдүн тетикчелерин, аталышын билүү максатында биздин апаларыбыз, эжекелерибиз мынакей өзүңүздөр көрүп аткандай өздөрү тигип көрсөтүп, биздин окуучуларыбызды да катыштырып, ар бир тетикченин аталышын көрсөтүп, терең маалымат берип жатышат. Белгилей кетсек, аталган иш-чара Талас шаарындагы баардык мектепте уланат. Жыйынтыгында уз апалардан жана шаардык мэриядан турган комиссия окуучулардан боз үй тигүү боюнча сурап, канчалык деңгээлде билип калышкандыгын аныкташат. Ошондой эле окуучулар арасында сынак уюштурулуп, сыйлыктарды ыйгаруу жагы дагы каралган. Башкы максаттары улуттук када салттарды жаштардын эсине салуу жана үйрөтүү. Нурсултан Курманбеков, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары. Кыргызстанда жогорку окуу жайларына кабыл алуу эми жылына 2 рет жүргүзүлөт. Абитуриенттерди кышкы кабыл алууга каттоо үстүздөгү жылдын 17 октябрынан 27 октябрына чейин жүргүзүлөт. Маалыматка ылайык тестке катышууга 2022-2023 окуу жылында жогорку окуу жайларда окубаган жарандарга гана уруксат берилет. Теманы кененирээк кабарчыбыз улантат. Көптөгөн абитуриенттерге экинчи мүмкүнчүлүк тартуулаган кышкы тестирлөө боюнча токтом билимге суусаган жаштарга жакшы жаңылык болду. Эми жогорку окуу жайларга тапшыруу жылына 2 рет жүргүзүлөт. Кышкы тестирлөө кандайдыр бир себептер менен тестке катыша албай, же упайы аз болуп калган абитуриенттер үчүн уюштурулууда. 11-класстын бүтүрүүчүлөрү эмес, 11-классты бүтүп, бирок жогорку окуу жайына тапшыра албай калгандар, кесипчилик орто билимге ээ болгон колледждин бүтүрүүчүлөрүн мына ушул каттоодон өтүп, тестирлөөгө катышууга чакырат элем. Кышкы тандоонун негизинде окууга өткөн абитуриенттер университеттерде жайкы кабыл алуудан калган бош орундарга кабыл алынат. Ошондой эле кышкы кабыл алуу менен өткөн студенттер контракттык негизде билим алышат. Ошондуктан бул турда бөлүмдөрдүн жана окуу жайлардын саны да кыйла аз. Учурда өлкө боюнча 48 университет кышкы кабыл алууга даярдыгын билдирген. Алардын ичинен Талас мамлекеттик университети дагы абитуриенттерди кышкы кабыл алууга даяр. Ал үчүн тапшыруу үчүн, онлайн катышуу үчүн биринчи кезекте паспорту керек, паспорту, андан сырткары аттестаты, негизги тести же болбосо предметтик тестти тапшыруу үчүн банктан төлөм квитанциясы кошо тиркелет. Ал эми негизги тестке белгиленген быйылкы жылы окуу жылында 370 сомдон төлөшү керек. Предметтик тесттерге да 370 сомдон төлөшү керек да. Жалпы республикалык тестирлөөгө каттоо үстүбүздөгү жылдын 17 октябрынан 27 октябрына чейин райондук билим берүү бөлүмдөрүндө онлайн режимде ишке ашат. Тестке катышууга 2022-2023 окуу жылында жогорку окуу жайларда окубаган жарандарга гана уруксаат берилет. Бул демилгени мугалимдер да колдоого алууда. Алар Европа өлкөлөрүнүн көпчүлүгүндө 1 жылда тестирлөө 2 рет
жүргүзүлөөрүн айтышат. Министрликтен иштелип чыккан 2 жолу тапшырууга мүмкүнчүлүк алуу каралып жатат. Биз буну жалпы мугалимдер жамааты, как өзүм жетекчи катарында колдойм. Аз упай алып калса дагы өзүнө сыноо үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк болуп түзүлөт деп ойлойм. Эң биринчиден биздин келечегибиз болгон жаш муундардын билимдүү болушу бул өлкөгө чоң салым кошот. Кыргызстанда 20 жылдан бери жогорку окуу жайларда окуусун ийгиликтүү улантып кете ала турган жөндөмдүү абитуриенттерди аныктоо үчүн жалпы республикалык тест өткөрүлүп келет. Маалыматка ылайык 2022 жылга карата өлкөдө 232 000 студент билим алууда. Жаркынай Тургунбекова, Калмурат Мейманбеков, Урмат Тогдурбек уулу, Талаш шаары. Манас районуна караштуу Покровка орто мектебинин чатыры алмаштырылып жатат. Ал үчүн жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сом, Манас райондук өнүктүрүү фондунан 2 миллион 600 000 сом бөлүнүп берилген. Аталган мектептин чатырынан тамчы тамып, тоскоолдуктарды жаратып келген. Мектептин чатыры 1998 жылы бир катар болуп жабылгандыктан жаан өтүп, катуу шамал учуруп кеткен учурлар болгон. Жыл сайын оңдоп түзөп, чатыры алмаштырылганы менен жыйынтык чыккан эмес. Эми мектеп жергиликтүү бийликтин колдоосу менен мектептин чатыры 2 катар болуп, заманбап шарттар менен жабылууда. Жалпы депутаттар менен биргеликте буну карап, ана бир чечимге келгенбиз. 1 миллион сом жергиликтүү бюджеттен, анан кийин ушу проект жазып өнүктүрүү фондуга. Анан ошо өнүктүрүү фондунан 2 миллион 600 000 бөлүнүп, жалпы 3 миллион 600 000 бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө чатыры бар, кагылып бүттү. Кудай кааласа ушу ноябрдын башына чейин чатырын жабып бүтөбүз деген иш планыбыз бар. Өнүктүрүү фондунун комиссиясына акимибиз Досмамат Аматовичке чоң ыраазычылык билдирет элем. Узап бараткан күн мына ушундай окуялар менен толукталды. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Баракчаларыбызга катталып, бөлүшүүнү унутпаңыздар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламат болуңуздар.